Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Азия балдары оюнунда кыргызстандык боксчулар 2 алтын медаль жеңди. Азия балдары оюндарында кыргызстандык боксчу Мухаммедкадыр Абдуманапов менен Ахмади Арваз 6 медаль жеңди. Мелдеш Якус шаарында өткөн. Мухаммедкадыр Абдуманапов 63 кг салмактагылар арасында рингке чыккан. Ал финалда өзбекстандык Сухроп Рахматуллаев менен беттеш өткөрүп 3-2 эсебинде жеңген. Ага чейин белорустук мушкерди 5-0 казакстандык атаандашын 4-1 эсебинде утуп алган. Ал эми 66 кг чейинки салмакта чыккан Ахмади Арваз финалдык беттеште россиялык Егор Губин менен кезгелип 5-0 эсебинде жеңүүчү аталган. Ага чейин алгачкы беттешинде россиялык Самвел Мыкырчанды жеңсе, андан соң өзбекстандык Засурбек Усмонжоновду артка калтырган. Ошондой эле 52 кг салмакта Даниил Булавкин, 46 кг салмакта Нурсултан Дүйшөналиев жана 70 кг салмак ченде Хали Ибраим Асанов коло медаль тагынган. Кыргызстан бокс боюнча өспүрүмдөр курамасында жалпы 12 мушкер барган. Команданы башкы машыктыруучусу Айбек Баясаков жетектейт. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. УКМК бийликти басып алуу эгемендүүлүк күнүнө карата пландалган. Бийликти күч менен басып алуу Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата пландалган. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Ведомстводон кабарлашкандай, кылмышка шектүүлөр 31 августта Бишкектин четинде өлкөнүн бардык аймактарынан жаштарды чогултуу үчүн спорттук оюндарды уюштурууну көздөшкөн. Алар элди Бишкекке жөө барууга үндөй турган оппозиция лидерлерин чакыргылары келген. Алдын ала даярдалган адамдар жолдон башламандык уюштурушмак. Сценарий боюнча зордук-зомбулук көрсөтүлүп, өрт коюлуу, атышуу болмок. Ошондой эле бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүлмөк, деди УКМК. Атайын кызмат укук коргоо органдарына жана жарандарга каршы колдонула турган курал-жарактарды алуу үчүн спорттук тирдиде басып алуу пландалганын белгилейт. Планды ишке ашыруу үчүн кылмыштуу топ жыл башынан бери көзөмөлдөөчүлөрү менен жолугушууларды өткөрүп, ок атуучу куралдарды жана керектүү ок-дарыларды сатып алышкан, деди УКМК. Бир күн мурун УКМК бийликти күч менен басып алууга, өлкөдөгү коомдук саясий абалды туруксуздаштырууга, массалык башаламандыктарды уюштуруу жана адамдардын өлүмүнө алып келүүгө даярданган 5 шектүү кармалганын жарыялаган. Чуңгурчакта бийиктиктен секирген кишинин арканы үзүлүп кетип көз жумду. Чуңгурчак Апчык айында бийиктиктен секирген эркек кишинин арканы үзүлүп кетип көз жумду. Маалыматты Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан тастыкташты. Окуя 6-июлда түшкөн маал шаардын четиндеги флайжамп аттуу аркандан секирип эс алган жайда болгон. Чүй милициясы кененирээк маалымат берилерин убадалаган. Ташиев менен Ятимов Тажикстанда чек ара маселеси боюнча жолугушту. Тажикстандын Согди облусунун Бустон шаарында мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимовдун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдиргендей, тараптар калган тилкелерде Кыргыз-Тажик чек арасынын делимитациялоо маселесин талкуулоону улантып, жолугушуунун жыйынтыгында жумушчу топторго конкреттүү тапшырмалар берилди. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү кырдаалында өткөнү белгиленди. Кондиционери бар Бишкекте номер 153 экспресс автобус жүрө баштайт. Бишкекте 8-июлдан тарта номер 153 экспресс автобус жүрө баштайт. Бул тууралуу мэрия кабарлады. Ал 12-кичи райондон баштап аэропортко чейин барат. Каттамда 12 метрлик 3 эшиктүү жана кондиционери бар 17 заманбап автобус тейлейт. Аралыктар 10-12 мүнөт болот. Салондогу отургучтардын санына жараша жүргүнчү алынат. Автобустар аялдамалардан гана токтойт. Жол кире акысы накталай төлөсө 140 сом, накталай эмес 120 сом болмокчу.
Июнь окуясында милиционерлерди мыкаатчылык менен өлтүрүүгө шектүү кармалды. 2010-жылдагы июнь окуясында Ош шаарында милиция кызматкерлерин мыкаатчылык менен өлтүрүүгө шектелген киши чет мамлекеттен кармалып Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу ИИМ кабарлады. Маалыматка караганда 33 жаштагы жаран сыртта жашырынып жүргөн. Тергөөнүн маалыматы боюнча 1995-жылы туулган НХ 2010-жылы Ош шаарында болгон окуя учурунда ички иштер органдарынын кызматкерлерин мыкаатчылык менен өлтүрүүгө активдүү катышкандардын бири болгон. Учурда Кыргызстандын аймагына алып келинип камалды деп жазылган маалыматта. Аны кармоого КМШ мамлекеттериндеги уюшкан кылмыштуулукту координациялоо боюнча бюро, Кыргызстандын башкы прокуратурасы, Ош облустук милициясы жана Орусиянын Москва облусунун полициясы көмөктөшкөн. ИИМ 2010-жылдагы Ош окуяларын уюштуруучуларын жана активдүү катышуучуларын аныктап, кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча ыкчам издөө иштери улантылып жатканын белгиледи. Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Элүмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер, көптү көсөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ушуга кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз. Эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим. Мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери лейкозбеден ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрдү суранам. 839708 Менеканкы деп чыгат. Сберкартта Бахтияр А деп чыгат. Депутат кылмышка шектүүлөрдөн табылган документтин жоготуп алганын айтууда. 5-июлда бийликти басып алууга шек саналып кармалгандардын үйүн тинтүү учурунда Жогорку Кеңештин 2 чакырылышынын депутаты Марлен Маматалиевке таандык аскер билети табылган. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетиндеги булактарына таянып Как Медиа жазган. Көп өтпөй депутат Марлен Маматалиев Фейсбуктагы баракчасына аскер билетин, паспортун, дипломун 2010-жылкы апрель окуяларынын тушунда жоготуп алганын билдирди. Депутаттын баракчасындагы жазганына караганда, кийинчерээк кайра калыбына келтирген документтери 2020-жылы октябрь окуясы учурундагы башаламандык учурунда Жогорку Кеңеште сейфинен кайрадан жоголгон. Бул кылмышкерлерге эч кандай тиешем жок, балким алар ошол мезгилдеги парламентте сейф бузгандар болушу мүмкүн, алар бул үчүн да жооп бериши керек, деп жазды Маматалиев. УКМК 5-июлда маалымат таратып, Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууну пландаган деструктивдүү топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлганын билдирген. Ага ылайык алар массалык башаламандыктарды уюштуруу жана коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу аркылуу күч колдонуу менен бийликти басып алууну максат кылышкан деп айтылууда. Аталган топ криминалдык идеологияны колдогон, ошондой эле диний идеологияны фанатизм менен карманган адамдардан түзүлгөндүгү такталды деп жазылган маалыматта. Атайын кызмат шектүүлөр кайсы аймактан жана качан кармалганы тууралуу маалыматты тактаган эмес. Адам өмүрүн алган Flight Jump спорт комплексинин ээси кармалды. Аркан менен секирүү учурунда киши каза болгон Flight Jump спорт комплексинин ээси кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, маркумдун жакындары милицияга арыз жазышкан. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин керектөөчүлөргө коркунуч жаратуу беренеси менен кылмыш иш козголуп, 28 жаштагы НА кармалды. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди, деди милициядан. Милиция кырсыктан 39 жаштагы БА жеринде көз жумганын билдирген. Факты каттоо алынып, тергөөгө чейинки өндүрүш иштери башталган. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан тышкары бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат?
колу буту жылбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланып бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп туатса, калооңуз жок болуп жатса, андан чашып калган адамдарга барып жатсаңыз, кан айлануңуз начар болгондуктан сизде простатиттин белгилери калып берсе, простатиттин дарысы жакшырып, өтө жакшы жардам берет. Жакшы сезип, андан тышкары дагы заказ кылсаңыздар, экрандагы номерлерге байланышып БШК Мариповду жеңүүчү деп тапты. 5-июлда Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу номер 5-Ноокат округу боюнча өткөн шайлоодогу көп добуш алган талапкер Бактыбек Мариповду жеңүүчү деп тапты. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы номер 29 Сверлов шайлоо округу боюнча шайлоодо Жумабек Салымбековду жана номер 36 Ысык-Көл шайлоо округу боюнча шайлоодо Айжигит Тыналиевди жеңүүчү деп тапкан. 30-июнда Ноокат, Сверлов жана Ысык-Көл округдары боюнча жогорку кеңешке депутаттарды кайра шайлоо өткөн. Бул жашы өтүп калган адамдардын Автобекет менен Ош базары көчүрүлөт, жаңы шаарчанын курулушуна капсула салынды. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Бишкекте көп функционалдуу шаарчаны курууга мезгил кутусу салынды. Кала башкармалыгынан белгилешкендей, шаарчада турак жай, автобекет жана автомобиль жыйноочу заводу бар көп функционалдуу базар комплекси болот. Аталган шаарча Фучик көчөсүнүн батыш тарабында жайгашат. Болжолдонгон аймактын жалпы аянты 162 гектарды түзөт. Курулуш үчүн шарттуу түрдө сунушталган участок 3 чоң аймакка бөлүнөт. Соода, өнөр жай жана турак жай. Алардын баары парк аймактары менен бөлүнөт дешет мэриядан. Бул масштабтуу долбоор шаардык инфраструктураны жакшыртууга жана жарандардын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган. Ошондой эле Батыш автобекети менен Ош базарын чоң комплекске көчүрүү менен шаардагы тыгын көйгөйлөрүн чечет деп белгилешти Бишкек шаардык мэриясынан.